Масштабтагы фильмди тартууда эң чоң кыйынчылык эмнеде болду? Бул улуттук коопсуздук тасмасы Кыргызстандын 30 жылдык тарыхын көрсөттүк бул тасмада. Ошого 30 жылда кандай гана окуялар болгон жок. Ошонун баарын көрсөтүп чыгыш, чогултуп чыгыш, ошо жана тартып чыгыш аябай кыйын болду. Муну миңдеген адамдар иштеди. Кыйын болду да. Баарын башкарыш, кылыш, чогултуш, массовка жеңил болгон жок. Эми жеңил жумуш жок. Кубаныч менен иш кылабыз да. Анан буюрса бул тасманы көргөндөн кийин менин оюмча мындай элдер көбүнчөсү Кыргызстандын тарыхын көрөт. Жакы Кыдыршаевич өзү жардам берип, Баткенди тарттык, улуттук коопсуздук тарттык. Ошого биз деле эмес, бүт тармакты баарын колдоп атат да. Өткөнүн тарыхын билбеген адам келечегине карап өзүнө жол түзө албайт да. Анткени тарыхты билсең, ошол тарыхта болгон окуяларга карап, ошолордон сабак алып, ошого жаша өзүнүн келечегин адам түзөт да, формулировать этет. Ошол биз көркөм тасма аркылуу биздин тарыхыбызды, акыркы соңку 30 жыл болгон тарыхыбызды ошо элибизге көрсөтөлүп келет. Кандай окууларды башыбыздан өткөрдүк, кандай доордо жашадык, кандай кыйынчылыктарды көрдү элибиз.